Жалпы 77 аял киши, 67 эркек. Жашына карап бөлсөк, 13 бала, анын ичинен 1 жашка чейин 2. 55 жаштан жогоркулардын саны 36. Ошол 144 оорулуу адам бардыгы госпитализацияга болгон, анын ичинде бүгүн 6 киши реанимацияда. Анымтап мынтипеме бөлсөк, Ноокат районунда эркек киши 59 жашта стабилдүү оор акыбалда. Ош шаарында эркек киши 45 жашта өтө оор акыбалда ИВЛ аппаратында. Ош шаарында аял киши 63 жашта стабилдүү оор акыбалда кислород менен азыр дем алып атат. Ош шаарында аял киши 60 жашта оор стабилдүү акыбалда кислороддо. Жалал Абад шаарында эркек киши 33 жашта стабилдүү оор акыбалда. Азыр динамикасы жакшы болуп атат. Кудай буюрса, бүгүн палатага которобуз. Нарын шаарында аял киши 60 жашта оор стабилдүү акыбалда кислороддо дем алып атат.